Саламатсыздарбы, сиздер BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Аны бул жолу мен Эленора Сагындык кызы алып барып жатам. Кыргызстанда эрежеге жеткен балдарга энесинин атына катталууга жол ачкан чечим чыгарган Конституциялык сот катуу кысымга кабылды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакеев Конституциялык соттун төрагасын жана бүт курамын кызматтан кетишин талап кылды. Бир эле убакта Жогорку кеңеш Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого президентке укук берген мыйзам долбоорун биринчи окууда карап кабыл алды. Документке 66 депутат макул, 4 депутат каршы деп добуш берди. Долбоорду президенттик администрация демилгелеп жатат. Жаңы долбоорго ылайык Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого арызды президент жана Конституциялык соттун төрагасы гана бере алат. Аракеттеги мыйзамдар боюнча Конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт. Баш мыйзамга ылайык Конституциялык сот конституциялык контролду жүзөгө ашыруучу сот бийлигинин жогорку органы болуп саналат. Ал бардык башка бийлик бутактарынан көз карандысыз жана Кыргыз Республикасынын конституциясына гана баш ийет. Конституциялык сот быйыл 30-июнда активист Алтын Капалованын арызын карап, анын негизинде чечим чыгарган. Ага ылайык бала 18 жашка чыкканда өз калоосу менен атасынын аты деген графага апасынын атын жаздырууга укугу бар. Окуя коомдо чоң талаш талкууларга жем таштап, мындан кийин президент Садыр Жапаров Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду сунуштаган. Сиздер BBC дүрбүсүндө подкастын уктуңуздар. Аны бул жолу мен Эленора Сагындык кызы алып бардым.